Лейлек өлкөбүздүн 3 тарабынан Тажикстан менен чектешкен дотациялык район. Бул аймакта ири өнөр жай объектилер жок, жери чополуу, таштак. Жумушсуздук, чек ара чатактары жана аткезчилик жергиликтүү жаштарды массалык түрдө чет өлкөлөргө жумуш издеп кетүүгө аргасыз кылууда. Ошо чек ара маселеси жумушсуздуктун айынан бюджеттин тартыштыгынан болуп атат да, бүт кетип атышат, көчүп кетип атышат, бул жердеги үйлөрүн сатып атышат. Жумуш болсо калмак бар эле. Бу жерде жаштар бүтүлөр кетип атат, Бишкекке көчүп атат. Мына кечеги тополоңдон кийин көп эле азыр көптөргө билинбейт. Көп мынау арка бияктан көп эле Бишкектен жер алып, Кара-Балта Бишкектен жер алып кетип атат. Бирок мындай кыйынчылыктар жаштарды тескерисинче чыйралтат. Толук мүмкүнчүлүктөрүн колдонууга мажбурлайт. Ошентип 21-жылы Лейлектин жаштары мини-гранттардын колдоосу менен өзүлөрүнүн басмаканасын, пельмендик цехти, автомашиналарды ремонттоочу ишкананы ачышты. Ал эми быйылкы жылы Айыл чарба тарафында жаңы инновациялык долбоор ишке ашырылууда. Мына азыркы учурда көрүп турасыздар, бул суу көлмөсү ал жактан каналдан сууду алат дагы насос аркылуу тартып ошол бактарды тамчылатып сугаруу ыкмасы менен эме кылабыз. Бул ыкма Израилдин келип атат бардык эмелер, ыкмалар. Мынау көрүп турган тамчылатып сугаруунун эмелери бардыгы Турциядан келди. Мындай тамчылатып сугаруу ыкмасы Баткен районунда биринчи жолу колдонулууда. Анын жардамы менен кургак жерде да дарактарды өстүрүүгө мүмкүнчүлүк ачылды. Жалаң алманы тигип атабыз. 35 миң түп алма бар. Азыр 70 гектары майтуу участкасы да, 30 гектары максат айылында болот. Быйылгы эми максат айылга үлгүрбөй калат окшойбуз. Бери бүткөндөн кийин күзүндө аяк отургузабыз. Кудай буйрса 100 гектарды ушул багдарак кылып, бир жагы чек араны тосуу максатында мына жерди көрктөндүрүп, элге эртең пайда жетет деген ойдо ушул иштерди жүргүзүп атабыз жетекчилик менен. Быйыл тынчтык куруу саясатынын алкагында Биздин үн коомдук фонду, Жаштар саясаты министрлиги жана Лейлек райондук мамлекеттик администрациясы менен биргеликте 3 күндүк Про кыймыл Лейлек форумун уюштурду. Бүгүнкү иш-чара биз ойлойбуз өтө эң туура. Бул эмне дегенде биздин мамлекетибиздин жаштарыны биримдикке, ынтымакка чакырган бир иш-чара болуп өтүп атат. Бул иш-чарада туурасын айтканда биздин прогрессивдүү, билимдүү жаштардын көтөрүлүп, жакшы билим алып, анан келечекте ушул мамлекетти алдыңкы бир өнүккөн өлкөлөргө айландырат деген ишеничтебиз. Лейлектеги форумга бир күн мурун уюштуруучулардын чакыруусу менен Максыдан делегация келген. Бул эки аймакта тең чек ара көйгөйлөрү окшош. Ошондуктан мындай чыр-чатактарды чечүү боюнча тажрыйба албашуу абдан маанилүү. Чынын айтсам, мен Максат айылына Лейлек районуна биринчи жолу келишим. Менде ушундай бир стереотип бар болчу. Башкача бир түшүнүк болчу да. Бирок келгенден кийин мен жеңиштин төбөсү көрүнгөндүгүн байкадым. Өнүгүү бар экендигин, биздин мамлекеттин келечеги, Кудай насип кылса, ошол жердеги биздин элдердин жакшынакай жашап, жакшынакай ушул келечекке үмүт кылып аткандарын көрүп туруп аябай сыймыктандым. Про кыймыл келечек форумунун катышуучулары Кооз тоо жайлоосунда Боз үй конушунда жайгашты. Бул майрамга өлкөнүн дээрлик бардык аймактарынан жаштар келишти. Башка мамлекеттер менен чектеш райондордогу жаштардын кандай экендигин көпчүлүк маалыматы жок да. Ошондуктан биз көбүрөөк ошол башка райондордон дагы ошол башка өлкөлөр менен чектеш райондордун жаштары менен көбүрөөк ушундай тыгыз баягы тажрыйба алмашуу максатында көбүрөөк жолуктурганга аракет кылып атабыз. Патриоттуулукту анан билим деңгээлин өркүндөтүүдө дагы же болбосо ишкердүүлүктү өркүндөтүүдө дагы көбүрөөк бири-бири менен тажрыйба алмашып атышат. Жаштар азыртан ошо тынчтык курууга үйрөнсө, жаштар азыртан ой жүгүртүүсүн үйрөтсө, жаштар азыртан биздин кошуна өлкөлөр менен достук болсо, мен ойлойм бул жаштар 10 жылдан кийин биздин полноправный биздин немелерибиз, эле жарандарыбыз. Бул жаштар 10 жылдан кийин көбү ата эне болот. Бул жаштар 10 жылдан кийин көбү чоң мүмкүн мамлекеттик кызматкерлер болот. Бул ушул ой менен 10 жылдан кийин мен ойлойм бул тынчтык куруу деген мындай чоң бир маселе болбойт да, кошуналар мененчи. Бул жаңы ойлор менен келген балдар болот. Форумдун ачылышында катышуучулар өздөрүн жана командасын чыгармачылык менен таанышышты. Келечек жаштардын колунда деп, ушу келечектеги жаштарыбыз ошондой эле буга чейин төгүлүп келген кандарды унутпасын деп, биздин туубуз да кызыл түстө болот жана ошондой эле биз бул кызыл түс менен сыймыктанып келебиз.
Биз Ала Тоо деп койгонубуздун себеби кайсыл областка барбайлы 7 областы бириктирип турган Ала Тоо болот. Курчап турган бизди Ала Тоо болот. Кыргызстандын желегин бийик көтөрүп, түндүгүн бийик көтөрсөк, Кыргызстан өркүндөп өсө берет. Наш девиз биримдик, дайыма жеңет. Жергиликтүү тургундар да четте турбай конокторду жылуу тосуп алышты. Өз ара түшүнүшүнү бекемдөө жана өз ара аракеттенүүнү жакшыртуу максатында форумдун уюштуруучулары ар кайсы аймактардын өкүлдөрүнөн аралаш түрүндө 4 команда түзүштү. Кийин алар шамдагайлык, күч жана ылдамдык боюнча күч сынашып, олуттуу сыноолордон өтүштү. Командаларга ар кандай кылып бөлгөнү жакшы болду, чтоб биз бири-бирибиз менен таанышып, бири-бирибиз менен катышкангач, анан дагы кечке чейин жакшы тил табышып, дагы улантып кетербиз ишенем. Болду. Мындан ары дагы достугубуз уланып, достошуп, булар бизге конокко, биз аларга конокко барып, мындан ары дагы ушул иш-чараны уюштурабыз. Биз билбеген нерсени бул жерден үйрөнүү жана ошондой эле биз деген мисалы үчүн бош келсек бул жерден оор нерсе менен кеттү. Башкача айтканда жаңы маалымат үйрөнүү же болбосо жаңы тажрыйба алмашуу же дагы бир жаңы нерселерди форумга катышып, түшүнүктөрдү алуу, өзүбүздүн деген чөйрөбүздү көбөйтүү үчүн максатка келдик. Мисалы үчүн чет өлкөнү самалбай биз бул Лейлек районуна биринчи жолу келип жатабыз. Ошол өзүбүздүн эле биринчи өлкөнү изилдеп, ушул чет жактын бизден алыс жашаган тургундардын жашоо тиричилигин көрүп, тажрыйба алып, ошол бири-бирибизге тажрыйба беришип, биргеликте ынтымактуу жашашыбыз керек. Форумда спорттук иш-чаралардан тышкары көркөм чыгармачылыкка да орун берилди. Эта картина была написана тогда, когда у нас в стране случались разные политические события, очень важные. Была революция, вот, мы все это знаем, и мы знаем, что там происходило, как менялась власть. Но этим все сказано. Жаш сүрөтчүлөрдүн эмгектеринин галереясы ачык асман астында жайгашты. Лейлектик өспүрүмдөрдүн сүрөттөрү өзгөчө таасир калтырды. Ыйлаба лейлек мекенди жолго бербейбиз дейт. Караңызчы, бир илек-илектин ыйлап аткандыгын, ошол эле учурда уясынын караңыз өрттөнүп аткандыгын, ошол мезгилдеги ызы чуунун бүт бардыгын бир сүрөт менен Өмүрзакова Мадина деген кыз 8-Б класстын окуучусу дейт. Караңызчы, ушул 8 класстагы жаш окуучулардын ошол Баткен окуясындагы көз карашын бир кичинекей сүрөт аркылуу бүт баарын даңазалап көрсөтүп коюптур да. Про кыймыл келечек форумуна Кыргызстан аймактарынын өкүлдөрүнөн тышкары коңшу мамлекеттерден да коноктор катышты. Увидев вашу традицию, мне это дало необычное впечатление. Мне очень понравилось, потому что
Я представляла юрты чуть поменьше, оказывается, они побольше и уютные, и приятные такие. И когда мы показываем свою культуру вам, вы нам, это все больше и больше укрепляет нашу дружбу между нашими странами. Иш-чаранын атайын коногу улуттар аралык чыр чатактарды чечүү боюнча тажрыйбасы мол Сербиядан келген жаштар иштери боюнча эксперт болду. Айнура мага телефон чалып, Кыргызстанга келимди суранганда чыр-чатактар аларды чечүүгө жаштар кандай жардам бере аларын кеңештик. Мен мындай дедим: сизге мен керекмин, анткени Сербияда биз сербтер чыр-чатактарды кандай чечүүнү жакшы билебиз. Анткени бизде өтө көп согуштар болуп өткөн. Милоштун айтымында, жаштар борборлорун түзүү чек арадагы жаңжалдарды жөнгө салууда чечүүчү ролду ойной алат. I have presentation for young people. I ask them because we have Мен жаштарга арналган презентациямда аларда биздегидей Балканда 5-6 өлкөдө жаштар борборлору барбы деп сурадым. Ал эми бул аймактагы Тажикстандын, Өзбекстандын, Кыргызстандын жарандары өздөрүнүн аймактык жаштар борборуна ээ болушса, бул жакшы болот эле. Анткени өзүңүздөр билесиздер, жаштардын көйгөйлөрү абдан окшош. Эгерде сиз конфликттерди айтып жатсаңыз, менимче жаштар өздөрүнүн энергиясы жана башка сапаттар менен бул маселелерди чече алат. Милош болсо, именно Сербияда ошо тынчтык куруу боюнча жаштар менен көп жылдан бери иш алып барат. 14-жылы аларда Сербияда Милош 14-кө чыкканда Сербияда ошондой уруш болгон экен да, ошол өзүнүн опыты менен, өзүнүн тажрыйбасы менен, өзүнүн башынан өткөн нерсени бул ишинде эме кылат да. Анан бул киши биз ойлойбуз эң ушу тынчтык куруу боюнча аябай чоң тажрыйбасы бар. Про кыймыл келечек форумунун экинчи күнү жаштарды түшүлткөн актуалдуу маселелер боюнча ачык талкууга арналды. Кыргызстанда деле окуйлу десек, мындай жакшы университеттер бар, бирок ага деле мындай контрактты төгүш кыйын болуп, потом все равно Кыргызстандын обучениясы башка эмелерге караганда анча эле паста. Вот из-за этого башка жактарга, например, окуп келип, ушака Кыргызстанга өзүбүздүн салымыбызды кошсок, Кыргызстан деле өнүгөт деп ойлойм. Моя мама тоже вначале была против вот этих моих семинаров, но я все-таки Барат получим, нет, мама, это же круто, я бесплатно получаю знания, депче. Она в конце смирилась. Она тоже в этой сфере в данный момент, и она пытается поддерживать. То есть мы тоже, мы должны понять их, чего они хотят от нас. Мы должны их правильно донести свою мысль. Мы должны, чтобы они реально почувствовали, мы должны показать им то, что мы это можем. Форумдун катышуучулары жаштар саясатын өркүндөтүү, жаштардын аймактык кызматташтыгын чыңдоо жана бийлик менен коомдун өз ара аракетинин натыйжалуулун жогорулатуу боюнча өз сунуштарын айтышты. Онлайн конференцияны уюштурганда Кыргызстандын 7 бөлүгүндөгү бардык жаштар же студенттер катыша алат. Онлайн конференцияны биз болсо Zoom аркылуу уюштура алабыз, же болбосо Google Classroom аркылуу уюштура алабыз. Аны ошондой эле конференцияда англис тилинде, орус тилинде же болбосо кыргыз тилинде дагы өзүнүн сунуштарын же болбосо пикир алышууларын дагы сүйлөшсө болот. Туризмдин жардамы менен биздин коңшу өлкөдө жашаган жаштар же болбосо адамдар келип биздин өлкөбүздү көрөт дагы. Эмне менен айырмаланабыз? Мисалы бизде Кыргызстанда өскөн бир өсүмдүктү алып, ошончолук жакса, өзүнүн өлкөсүнө алып барып өстүрсө болот. Анан коңшу мамлекеттер менен достук лагерлерин уюштуруу. Лагерлерди эмнеге уюштурдук десек, лагерлерде ар бир өлкөдөн келишсе, коңшу өлкөлөрдөн, анда жаштар таанышат дагы. Биз билгенди алар билбейт, алар билгенди биз билбейбиз, маалымат менен алмашабыз. Про кыймыл келечек форуму өлкөнүн ар кайсы аймактарынан келген жаштар үчүн бирдиктүү аянтча түзүү менен тынчтык куруу саясатында өзүнүн натыйжалуулугун далилдеди. Эми уюштуруучулар форумга бүтүндөй Борбор Азия аймагынын өкүлдөрүн чакырууну пландоодо. Биз Кыргызстандагы жаштар өзүбүзчө эле границанын жаштары өзүбүзчө отуруп алып эле баягы тынчтык жөнүндө айтып, тынчтык жөнүндө куруу жөнүндө максаттар кое берип, биякта иш-чаралар өткөзө бергени менен бул жакшы, бирок ошол эле кошуна өлкөдөгү жаштар менен биргеликте иш алып барып, биргеликте пландарды түзүп, биргеликте иш-чара кылбасак, бул просто текке калат да бул иш кылган нерселерибизчи, иштерибиз. Ошон үчүн албетте эмки жылкыда биздин Кудайым буйрса, эмки жылы ушул кошуна мамлекеттин жаштары менен биргеликте көлдө ушундай дагы бир чоң бир иш-чара өткөзөт.